Парламент кечээ комиссия түздү. Бирок кечээкү азаттыктын иликтөөсүнөн кийин биз ойлойбуз, Матраимов Искендер комиссиянын курамынан чыгыш керек. Анткени ал эгерде комиссияда болсо, комиссиянын ишинин мындай ачык айкындуулугуна, объективдүүлүгүнө коомчулук шек санап коет да. Ошондуктан биз Матраимовдун комиссиядан чыгышын талап кылабыз деп ойлойм. Депутаттар мени колдойт деп ишенем. Мындан тышкары кечээкү комиссиянын иши боюнча сөзсүз түрдө президент, премьер-министр, парламент курч реакция кылышыбыз керек дагы. Ушул иштер боюнча иликтөөнү ийне жибине чейин иликтөө жүргүзүп, коомчулукка бир маалымат беришибиз керек. Анткени бул жерде унчукпай коюу, көрмөксөн болуу бул чоң тарыхый кечирилгис ката болот. Анткени жалпы эл, жалпы коомчулук бийлик коррупцияга белчесинен баткан. Ошондуктан алар бул маалыматты иликтөөгө кызыктар эмес деген бүтүмгө келет. Бул өтө коркунучтуу тенденция. Бул элдин жалпы бийликке болгон ишеничин жоготуу. Бул өтө мындай коом үчүн, мамлекет үчүн, келечек үчүн бул өтө коркунучтуу. Ошондуктан биз азыр жапырт баардыгыбыз ушул иликтөөнү көзөмөлгө алып, ийне жибине чейин ар бир айтылган факты иликтеп, журналисттердин көзөмөлүндө, коомчулуктун көзөмөлүндө эл журтка ачык айкын маалыматты беришибиз керек. Эгерде чын эле ошол азаттыктагы иликтөөлөр өзүнүн бир кандай чындыгы болсо, чын болсо ошол окуялар, анда ошол 12-жылдан баштап 17-жылга чейин болгон бир схемалар экен, ошолордун баардыгы жоопко тартылыш керек.